Ассаламу алейкум достор, баарыңыздарга Америкадан чоң салам. Ыйык Рамазан айыбызда кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Бардык мекендештерге ийгилик, ойлогон ой максаттарыңыздар ишке ашсын. Көптөгөн мекендештер менден сурап калат, Америкада трактордун баасы канча болот атат, кымбаттап атабы деп. Ооба, бул жакта дагы трактордун баасы кымбаттап атат, жеңил машиналардын баалары да кымбаттап атат. Мен көчө анча-мынча убакыт болуп калып, ошол жактан карап отурдум. Азыр мен сиздерге чакан видео коюп берем. Америкада трактордун баасы бүгүнкү күндө канча болот деп. Азыр апрелдин 3-ü бүгүн. Анча-мынча трактордун бааларын коюп берем. Ошолорду карап, Америкада трактордун баасы азыр канча экенин билесиздер дагы. Анан көп мекендештер сурап калат, биз компанияга киргенде рентке алсак трактор компаниядан канча төлөйт деп. Мурда биз иштеп жүргөндө, буквально бир жыл, 2 жыл мурун трактордун арендасынын баасы 1100, 1000, ашып кетсе 1150 болчу. Азыр рентке алганда жумасына 1,5 чейин төлөп атат. Жакында эле мекендештер менен сүйлөштүм. Рентке канча калып атасыңар трактор десем, жумасына 1,5 калып атабыз. Кээ бая өзбек туугандардын компанияларындагы балдар 1700, 1800ге чейин алып атыптыр. Трейлерлерди биз драйвенди жумасына $180 алчубуз, азыр 300-350 долларга чейин чыгып атат дейт. Ошон үчүн Америкада дагы баалар өсүп атат. Анда биз жумушка чыгалы. Сиздер болсо чакан видеону көрүп коюңуздар.